Саламатсыздар урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн абдан кубанычтуу күн болуп турат. Кыргызга белгилүү актер, вайнер Зияш Турдубековдун жубайы көз жарып, мына бүгүн үйүнө чыгарып бараткан мезгилибиз. Анда эмесе Зияштын сезимдерин алдыдагы материалдан көрөсүздөр. Зияш мырза, бешик болуңуздар бек болсун. Келиңиз, жакыныраак туруңуздар. Ата болгон кандай экен? Ата болгон биздин жеңил сөз менен айтканда фантастика экен. Мындай фантастикалуу сезимдер дагы деле кетпей атат, дагы деле толкунданып атам. Чындап эле ата болуптумбу депчи, өзүм суроо берип, дагы деле сүйүнүчүм, кубанычым атпай, дагы деле эмне дерин билбей эле жүрөм. Кудуңдап эле сүйүнүп эле. Монтип эмоцияга монтип сүйлөгөн Зияш жок го азыр. Ошо кызымдын колуна тийгенден кийин дагы башкача сезимдер келет экен. Бул күндү аябай күттүк эле. Жоопкерчилик пайда болду эми? Мындай кандай десем, баягы кызымды тарбиялаш керек, кандай кыз кылып тарбиялайм деген ар бир атада эне ата болгондо ушундай сезим пайда болот да, мындай. Бойдок кезде же ата боло электе андай сезимдер болбойт. Төрөлгөндө эле уже ошол сезим болот да, мындай кантип тарбиялайм бул кызды, кандай кыз кылып тарбиялайм. Жок, боло элекпи же? андай сезимдер боло элек, себеби айтып коет го эбе депчи. Кыз баары бир атасын тартат депчи. Мен кандай болсом ошондой болуп калыш керек. Керек болсо менден да өткөн мындай шайыр шатман кызы болот деп ойлойм да. Анан ал жагынан ойлонбой элем. Эми ар бир нерсе өзүнүн ырыскысы менен деп коет го. Ошондой. Аты жөнү кандай болуп атат? Аты жөнүн азыр аябай талаш болуп атат. Эки ат бар. Негизги биринчи аты Лея болчу да. Лея болчу. Экинчи аты Рахат. Бул Раматлык тайнем атынан апам коюп берем деп атат. Ал эми үчүнчү аты бул Лейла. Лейла деп турат да. Ошо 3 аттын бирөөсүн Кудай буйруса ыйгарабыз. Куттуктап жазганда айтып калдым, мындай толкунданганымдан уктабай жүрөм, кошо толготкондой эле болдум деп. Ооба, мен Нуржанат менен чогуу толго болдум. Нуржанат менен чогуу 9 ай күн сайын ошол Нуржанаттын колдорун кармалап, массажын жасап, өзүм боюмда болгондой эле жүрдүм да. Анан Нуржанат көз жаргандан кийин эшикке чыгып кыйкырып жеңилдеп ыйлап да алдым да. Сүйүнүчүм кут болсун. Анда Нуржанатты сөзгө алалы. Урматтуу каналдын катталуучулары, Нуржанат менин эң жакын адамым. Мен да абдан кубанып турам. Нуржанат үчүн куттуктайм. Эне болгондон кийин эненин кадырын билесиң дейт да. Ошол сезимдер келдиби же дагы деле түшүнбөй эле турасыңбы? Жок, ошол толгоо болуп аткан учурда эле түшүндүм канчалык бул нерсе чоң жоопкерчилик, канчалык мындай башка эч нерсеге тең келбеген нерсе экенинчи. Биринчи кезекте мындай апама ушунчалык мындай кандай десем, башкача сый өзүнчө пайда болсоң мурункудан дагы өткөн. Андан сырткары төрөгөн айымдарга мындай низкий поклон дедим да. Неберебиз өмүрлүү болсун, ата энеси менен, Зияш менен, Нуржанат менен өмүрлүү болсун, бактылуу талайлуу кыздардан болсун, келечеги кең. Зияш менен дагы экөө да бактылуу болсун, ушу балдары менен, тууган другу менен аман болсун. Небереңиз кут болсун. Рахмат. Кандай сезимдер болуп жатат сизде тайыне болуп? Сонун бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, ырыс кешиги менен, ата энеси менен, чоң ата чоң энеси менен, тайата тайнеси менен жакшы, бакталайлуу, келечеги кең, Кыргыздын сыймыктана турган кыздарынан болсун. Бунун аркасынан көп лялчкаларды ээрчитип келе берип, бактылуу болсун, эл аман болсун, эл ичинде балдарыбыз аман болсун. Сиздер да көбөйүшө бериңиздер. Нуржанат ичинде айтты, апамдын кандай түйшүк тартып төрөгөнүн мен эми түшүндүм, апама чоң рахмат деди.